Бул видеодо Кызыл Аскердеги Кайназарова Троицкий көчөлөрүнүн кесилишиндеги контейнер аянтчасындагы абалды көрсөтөбүз. 1 жылдан бери бул даректе видео камера орнотулуу. Айына 2 жолу материалдарды алып, Швеянын курулуш материалдарынын калдыктарын, малдын ичеги кардын жана башка таштандыларды ырыткандарды же контейнерге эмес сыртка таштап койгондорду, айлана чөйрөнү булгагандарды интернетке жарыялап, муниципалдык инспекцияга өткөрүп берүүдөбүз. Көптөгөн укук бузуучуларга айып пул салынды. Өзүңөр байкагандай көп учурда кичинекей балдарын таштандын ыргытып кел деп жиберишет. Кол арабасын сүйрөгөн айым бул коробкаларды төгүп айлана чөйрөнү булгап, экинчиден таштанданы чыгарган кызматкерлердин оорачылыгын күчөтүп жатат. Эгер бир аз ойлонгондо кагаз коробка сатып алгандарга чалып койсо, келип акчасын берип алып кетишмек. Ал эми бул жигитке үлгү көрсөткөндүгү үчүн рахмат гана айтабыз. Урматтуу туугандар, ушул жигиттей болуп контейнерге ыргытып коюштун эч кыйынчылыгы жок. Коомго болгон пайдабыз ушундай иш-аракеттен башталат. Тазалык муниципалдык ишканасынын жазкы жана жайкы мезгилдердеги дагы бир көйгөйү бул чабылган чөп, кыйылган бактар. Чөп жарды ташып чыгуу тазалык муниципалдык ишканасынын милдетине кирбесе дагы тазалап турушат. Бирок кол менен жүктөө оор болгондуктан жумасына бир жолу атайын техника менен ташылып чыгат. Жарандар күн сайын чөптү контейнердин айланасына ыргытып кетишет. Ал эми дагы бир жарандар тазалык албай жатат деп арызданышат. Баштыкка капка салып чөптү контейнерге таштап же жанына коюп койсо, биздин кызматкерлерге чоң жардам болмок. Жаркыраган шаарда жашоо ар бирибиздин колубузда. Тазалык сенден башталат.